Алтынжапар Кызыл айылынын тургуну ошо Талас областында көп жылдан бeri эмгектенип кол өнөрчүлүк менен кол өнөрчүлүктүн себеби ошо атам универсал уста болгон экен. Жан жактан сөрөкөдө көп болгон, аскерде да ушундай көп жакшылыктарды, иштерди алып. Чоң атабыз молдо болгон экен. Чоң атабыз аябай балгын киши болгон экен. Ал Абдыжапар деген киши. Менин атым Жапар. Абдыжапар чоң атам менин атымды билген эмес да. Атам чоң атамды көрбөй калган да. Анан ушундайкы кыйынчылыктарды чоңоюп жетирип атам. Анан адан чыккан биз урпактары Союздун билими менен ошо практика жүзүндө да политехникалык училищеде окуп мектепти бүткөн соң орто бир анан ошол Союз таркап кеткенден кийин эле өзүбүздүн башыбызга түштү ушул эмне кыларыбыз дебей анан ушул диплом бар эмеспи, ошол диплом аркылуу өзүнчө өздөштүрүп изденип табып иштей баштадык. Өзүбүзгө керектүү эң биринчи ошол сандык жасадык, цехтерди илгери орустар, татарлар жасап кеткендерди өзгөртүп, саймаларын келтирдик, мукурак кылыч жабылып, өзүнүн ойлорун эмес, жанагы алыктагы чоң энелерибиздин түшкү истерин көрүп, ошол жана саймаларын кантип саймаланып, кол менен жана картада колду көндүрүп, ошону изденип табып жасап койду саймаларын. Анан ошентип өнүгө баштадык. Ал сандыктар азыр ар бир үйдө барбыш керек. Менимче бир үч бала иштеп эле апталыкка салып эле ошо айлар барып, айлыгаларды алып эле таркатып, анын артынан ошо элдин талабынан ошентип көбөйө баштады. 5 неме заказ бере баштады, эптеп жасап үйрөндүк, келбетин келтирдик, высота азайып, немеси термелгенде ошонун кенендиги, узундугуна, бийиктигине жабдуу жапканда кандай болот, күлчелеге каерден капка чейин болуш керек, андарды баарын эсептеп ошо өзүнчө бул наука экен да. Ошону жасап, заказ менен жасап атабыз. Ошонун артынан азыр базарга чыгып атабыз. Базарда да ошол элдин суроо талабы менен эле жасап, ошол товарларды көбөйтүп атабыз. Азыркы заманга ошол эмеге жараша бизге ошолорду кубалап, ошолорго жетишип, ошолордон ашып түшүп, арзан жасоо элге эл менен эл болуп атабыз. Анан комузубуз да жасачак, бул комузду да жасаганды билбечик, анан эл талап эме алгандан кийин капкагын ооштура баштадык. Анан ички жагын, анан суук мындай үнү чыкпайт деп ичин кеңейтип, мисалы кыялдан көп чыкчу да. Анан буларды да жасап, келбетин келтирип, бирок менде суук жок да, чеп бар. Ошол эле кеңдечип, контук коюп, жакшынакай кылсаң, этегине чыгасың да. Ар бир жумуштун этегине чыксаң, өзүң да жүрөгүңдө сүйүнүп эле кулпуртонот да. Анан дагы мондайлар жыгачка жараша жасай беребиз. Жыгачты эметип атпай, жана атам айтып кеткендей, жакшы устадан аткот чыкпайт дегенден кийин ошо кезиндилерди эле чогултуп эле бирдеке ойлонуп эле, анан ошол эле ошол жыгачтын жана текстурасын да карайбыз да. Жыгачтын текстурасын карап, саймаларын карайбыз. Мындай төрөлүк немелер жасай аласың экен. Келиндерге кармагач менен аш тойлорго барат, кызматын кылат. Ошол жерде жумуштарын бүтүрүп, дагы көп ушу айта берсек. Анан базарда бир жумада бир рет болот. Анан мындай келиндер мындай бар, скалкалар бар, айыл бүткөн жок, бияктарын кескилеп, кара жыгач, бул катуу жыгач.
Канчалык катуу болгон соң жайганга жеңилирээк болот, батыраак болот. Өзүнүн ата мекенде мынакей жыты бар. Мына бул жерден жыгачты кезип атып, ошол дөңкөч иштетебиз да. Ошо заманбап немелери жок, илгерки феодализм абагында станоктор менен иштеп, ошол кезип атып, анан өртөрүнгө карап турасың, карап туруп, мынакей ача жерден оң жагы, сол жагы, мына полка болуп койсо, полка аркасына көзгө көрөт, заманбап кылып. Анан доо коюп койсо, бетте жанагы адам өзүнүн көркүн көрүп, сакал муртун алып, араларын коюп, булактап койсо, бул жаратылыштын берген өзүнчө бир кооздугу да. Ошол кооздук менен кошо жанагы көрүнүп аткан өзүнчө сууланып, жашарып, ушул менен бактанып дегенде үйдүн бир жубалында ошентип немеге бөлөп турат да, жакшы жаратылыштын бир немеси да. Мындай сулуулукту өнүккөн өлкөдөн чыгара койт. Бул өстүн неме жыгачыбыз. Анан бул жыгачтын жара жери да, өртөсүң болмок анан. Карап көрсөңүз, ташбака окшоп турат экен. Ташбака буну шлифовать этсе, bunun içinde ne sonun neler var da жаратылыштын берген сулуулуктар бар. Ошол ташбаканын жана сыртында неме бар, аябай кооздук. Кара жыгачтын өзүнчө бир сулуулугу бар. Ошону келтирсе келбетин неме болуп калат да, сонун өзүңгө сүйүнүп каласың, ушунча жасагандан кийин аягына көтөргөндөн кийин мактанга да, айтканга да сонун. Бул да бир өзүнчө алып болгон өрөктөргөй бирдеке болсун деп. Анан күнүгө нары бери чыгып жүрүп, ойлонуп бересиң да, бир эки мүнөт карап коюп, мындай болсо болот, тигиндей болсо болот деп. Анан берде баардыгы эле ошондой. Мисалы, дагы бир мындай бир бутактарды алып берип кесип жүрүп, алып койдум да, буну эми полка кызамды болот, гүл когуч бирине тоскоолдук болбойт. Ар бир жеринде мындай полкалар болот, гүл когуч. Же болбосо ата бабанын жанагы жет атанын немесин билесиңби дегенде, жет атанын атасын билесиң дегенде, мисалы, чоң атаңдын анан кийинки ошолорду да мынтип жазып, мындай эме болуп койсо да, долг илиме, же болбосо турма, фантазия бар да, эми ой жеткенин кол жетпей атат. Буюрса этегинен чыкканга аракет кылабыз. Баягы устачылык кылып атканда да ар бир жыгачтын өзүнүн орду бар да. Анан бул жөнөкөй эле жыгач, бирок катуу жыгач, салмактуу термелткенге жакшы да. Булар лакталынат, краскаланат, сеп алып барган адамда суктанып, жана кызма алып бара турум деп аябай мемесин төгөт да, жан дүйнөсүн төгүп алып барып берет, небере чөбөрө көрө отуруп да. Бул болсо арча бешик. Арча бешик тигиге караганда бул арча бешик боелбойт. Арча бешикке жаткан бала, наристе, арчанын жытына бөлөнүп, өмүрү узун болот. Арчанын өмүрү узун дегенде, дени сак болот, анча-мынча мемелерден сактанып турат. Термелген сайын, канча бешик термелген сайын, кыймыл аракетке келген бешик дагы жытын чыгарып турат да. Ошол арчанын немеси иштетип аткан ыйык арчадан жасалган бешикке жаткан бала илгери ошентип жасачу да. Анан сөз менен жеткире албайм да. Арчаны да ыйык кармаш керек да. Азыркы усталар ар жака колдонуп атпайбы, андай эмес. Арчаны да ошондук жакшы жакы ата бабыбыздан калган бул аска зоо менен кошо тирелип асман жарып турган арчанын эмесин ыйык жерге колдонуш керек дегим келет.